Баарына салам достор, сиздер менен окутуу. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин сынатоочтор темасынын экинчи сабагы. Эгерде өткөн сабакта биз сиздер менен салыштырма даража менен таанышсак, бүгүнкү сабакта сынатоочтордун күч өтмө даражасы менен таанышабыз. Башкача айтканда, англис тилинде күч өтмө даража кандай жол менен жасалат экен, кантип түзүлөт экен бирге үйрөнөбүз. Сиздер менен муна анда эмесе кеттик. Төмөнкү мисалга көңүл буруңуздарды суранам. Cheetah is the fastest animal in the world. Гепард дүйнөдөгү эң тез жаныбар дейт. Байкасаңыздар, карага алынган сөздөр бул жерде тез деген сынатооч, күч өтмө даражада турат. Эң тез деп англис тилинде the fastest деп жазылат. Ал кандайча түзүлүптүр, азыр бирге чечмелеп карайбыз. Күч өтмө даража англис тилинде superlative degree деп аталат экен. Бул бизге бир нече заттын арасынан бирөөсүн атайын айырмалап көрсөткөнгө жардам берген сөздөр экен. Мисалы, төмөнкү сүрөткө көңүл бурсаңыздар, топтор турат. Топтордун арасынан көлөмү боюнча эң чоңун the biggest деп көрсөтүп турат. Ал эми эң кичинекейин the smallest деп көрсөтүп турат. Сынатоочтор, күч өтмө даражадагы сынатоочтор дал ушуга бизге жардам берет экен. Англис тилинде сынатоочту күч өтмө даражага коюу үчүн биз аягына est мүчөсүн улайт экенбиз. Мисалы, жай, эң жай деп айтыш үчүн slow, slowest деп айтат экенбиз. Сөздүн аягына баягы мүчө уланды. Мындан тышкары, күч өтмө даражадагы сынатоочтун алдына дайыма the белгилүү артикли коюлат экен. Мисалы, Everest is the tallest mountain. Эверест эң бийик тоо. Эмне үчүн белгилүү артикль дегенде, бул баягы бир затты белгилеп көрсөтөт. Ошондуктан белгилүү артикль дайыма астына коюлат экен. Салыштырма даражадагыдай эле, сынатоочторду күч өтмө даражага коюп атканда муундардын санын саноону унутпашыбыз зарыл экен. Себеп дегенде, сынатоочтордун муундарынын санына жараша алар дагы эки түрдө жасалат экен. 1-2 муунду кыска сынатоочторго the белгилүү артикли менен est мүчөсү уланса, көп муунду сынатоочторго мүчө коюлбайт экен. Алардын астына the most деген жардамчы сөзү кошулат экен. Мисалы, 1-2 муунду сынатоочторго кыска сынатооч strong болсо, 1 муунду the strongest деп өзгөрөт экен. Күчтүү, эң күчтүү. Ал эми amazing деген 3 муунду сынатооч бизде amazingest эмес, the most amazing деп өзгөрөт экен. Эң керемет же эң сонун деп. Байкасаңыздар, бул жакта муундардын санын ажыраттык. Азыр эки жолун өз-өзүнчө карап түшүнгөнгө аракет кылабыз. Эң алгач кыска 1-2 муунду сынатоочтордон баштайбыз. Бул сынатоочторду күч өтмө даражага коюу үчүн биз алдына the белгилүү артиклин коет экенбиз. Ал эми сынатоочтун аягына est мүчөсүн улайт экенбиз. Ошондо hard the hardest болот экен. Татаал, эң татаал. Кеттик анда эмесе, сүйлөм ичинде мисалдар менен карап алалы. Winter is the coldest season. Кыш эң суук жыл мезгили. Бул жерде cold 1 муунду сынатооч, the coldest деп күч өтмө даражага коюлду, эң суук деп которулду. Кеттик кийинки мисал. Osh is the hottest region in Kyrgyzstan. Ош Кыргызстандын эң ысык областы. Hot деген бизде 1 муунду сынатооч болду, ысык дегенди билдирет. Ал эми аны күч өтмө даражага коюш үчүн белгилүү артикль the менен мүчө уланды дагы the hottest болду. Азаматсыздар, эми бул жактан дагы эстеп кала турган бир эреже бар экен. Эгерде сынатооч y менен аяктаса, анда est мүчөсү кошулганда y тамгасы I болуп өзгөрөт экен. Салыштырма сынатоочтордогудай эле. Мисалы, pretty деген, сулуу деген сынатоочту алсак, ал y менен бүтөт экен. Аягына est мүчөсү уланганда prettiest деп y тамгасы Iга өзгөрүп кетти. Эске сактап алып, жазууда ката кетирбеш үчүн буну бышыктап алалы. Мисал менен карап алалы. Baltek is the laziest dog. Балтек эң жалкоо ит дейт. Lazy деген сынатооч бизде 2 муунду, аягы y менен бүтөт. Кыска сынатооч, аягына est мүчөсү уланганда y тамгасы I болуп өзгөрүп кетти. Кийинки мисал. She is the luckiest girl ever. Ал баарынан да эң жолдуу кыз дейт. Lucky деген бизде да кыска сынатооч, аягы y менен бүтөт. Ошондуктан est мүчөсү уланганда y Iга өзгөрүп кетти дагы. The luckiest, эң жолдуу болуп өзгөрдү. Азаматсыздар, бул бизде кыска 1-2 муунду сынатоочтордун күч өтмө даражадагы формасы болду. Эми узун 3 же андан ашык муунду сынатоочтордун күч өтмө даражасын бирге карап алалы. Бул учурда биз эч кандай мүчө улабайт экенбиз аягына. Анын ордуна астына
the белгилүү артикль менен most жардамчы сөз коюлат экен. Most деген баягы кыргыз тилинде эң деген сөзгө барабар экен. Ошондо мисалы expensive деген 3 муунду сынаточту карай турган болсок, кымбат дегенди билдирет. Ал бизге эң кымбат деп айтыш үчүн the most expensive деп айтат экенбиз. Expensivest десек туура эмес болуп калат экен. Себеп дегенде бул кандай көп муунду сынаточ экен. Кеттик анда эмесе мисалдарды сүйлөм ичинен карап алалы. Акылай is the most hilarious student in the class. Акылай классындагы эң күлкүлүү окуучу дейт. Hilarious бизде 3 муунду сынаточ болду. Демек the most hilarious деп өзгөрөт. Hilariousest деп айта албайт экенбиз. Кийинки мисал This is the most interesting book. Бул эң кызыктуу китеп дейт. Interesting бизде 4 муунду сынаточ экен. Демек the most interesting деп өзгөрөт. Interestingest деп айта албайт экенбиз. Дагы бир эки мисалды карап алалы. Мурат is the most inspiring cook. Мурат эң шыктандыруучу ашпоз дейт. Inspiring бул жакта дагы көп муунду сынаточ болду. Демек the most inspiring деп өзгөртөбүз. He is the most understanding grandpa. Ал эң түшүнүктүү чоң ата. Understanding бул дагы 4 муунду узун сынаточ болду. Демек аны the most understanding, understandingest эмес, the most understanding деп өзгөртөт экенбиз. Азаматсыздар. Бул ушул сынаточтордун, кыска сынаточтордун жана узун көп муунду сынаточтордун өзгөрүү жолдору болду. Буларды жакшылап эстеп калдыңыздар деп ишенем. Негизинен сынаточтордун даражаларын үйлөнүп атканда дагы бир эске сактап кала турган маанилүү нерсе бар экен. Ал irregular adjectives экен. Irregular adjectives булар туура эмес сынаточтор. Башкача айтканда, жогорудагы эч бир эрежеге жатпаган сынаточтордун тобу экен. Аларды англис тилинде дагы башкача жолдо exceptions деп коет, өзгөчөлөр деп атап коет экен. Булар салыштырма жана күчөтмө даражада мүчө уланбай, жардамчы сөз кошулбай, өздөрүнүн формасын өзгөрткөн сынаточтор экен. Аларды жөн гана жаттап алуу керек экен негизги тизимес аркылуу. Буга чейинки сиздер билесиздерби, irregular verbs деп мисалы туура эмес этиштерди өткөндө дагы сиздерге тизме колдонмону бергенбиз. Дал ошондой туура эмес сынаточтордун дагы атайын колдонмосун сиздерге даярданганбыз. Сабактын астында шилтеме аркылуу көрсөтүлгөн, аларды жүктөп алып ошол жактан жаттасаңыздар болот. Бул слайдда биз эң таанымал, эң көп колдонулган туура эмес сынаточтордун мисалдарын келтиргенбиз. Азыр анда эмесе алар салыштырма жана күчөтмө даражада кантип өзгөрөт экен бирге карап алалы. Буга чейин айттык, булар жогорудагы эрежелерге жатпайт, өз алдынча формасын өзгөртөт экен. Кеттик анда эмесе. Good, better, the best. Good деген бизде жакшы деп которулат экен. Жакшыраак деп айтыш үчүн биз better деп айтат экенбиз. Ал эми эң жакшы деп айтыш үчүн the best деп айтат экенбиз. Негизинен мындай сынаточтор бизде эски англис тилинен калып калган, ошондуктан учурдагы эрежелерге жатпайт экен. Кеттик анда эмесе. Bad, worse, the worst. Жаман, жаманыраак, эң жаман. Far, further, the furthest. Алыс, алысыраак, эң алыс. Far деген сөз кээде farther, the farthest деп дагы a тамгасы менен өзгөрөт. Эки вариант тең туура болуп эсептелинет. Little, less, the least. Аз, кичине, азыраак, кичирээк, эң аз, эң кичине. Many, much, көп. More, the most. Көбүрөөк, эң көп. Слайдты паузага коюп өз алдынча кайталап алсаңыздар дагы болот. Дагы бир жолу эскертебиз. Видеонун астындагы колдонмону көчүрүп дагы толугураак тизмени жаттасаңыздар болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Алдыда биз сынаточторду дагы да бышыктап алыш үчүн көнүгүүлөрдү аткарабыз. Ал биздин акыркы видео сабагыбыз болмокчу. Ошону менен Elementary 1 деңгээлин жыйынтыктайсыздар. Бул арада кошумча сабактар, кошумча пайдалуу видео маалыматтар үчүн биздин социалдык тармактарыбызга катталып, актив көрсөтүүнү унутпаңыздар. Колдонмобузду телефонго да жүктөп алып, тексттик сабактарды да өтсөңүздөр болот. Сабактарда жолугушканча.